kim ekинчи tarapты чындап сүйгөн болгон болсо, ошол сүйүлгөн адамдын кайгы капасын, ичиндеги нерсесин эл байкабаган жерден байкайт экен. Абу Талха Ансари bir газатта пайгамбарыбыз менен жүргөндө келип, пайгамбарыбыз алейхиссаламга келет экен дагы. Пайгамбарыбыз менен сүйлөшкөндө караса пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүйлөгөн сөзүндө доошу анчалык бийик эмес, анчалык ушундай курсагы тоюп, күчтүү болуп турган деңгээлде эмес экен. Шашып келип аялына айтат экен. О, Муслим, ушул пайгамбарыбыз алейхиссаламдын доошун уктум азыр. Бирок уксам пайгамбарыбыздын курсагы ач экендигин байкап турамын. Бергенге бир нерсең барбы деп аялынан ушундай пайгамбарыбызга бергенге бир нерсе сурап келген экен да. Анын сүйлөгөн сөзүнөн эле байкап калган экен. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын курсагы ач экендигин. Чындыгында урматтуу бир туугандар, ким чындап жакшы көргөн болсо, чын жүрөктөн ага көңүл бурган болсо, ушундай анын эч ким байкабаган нерсесин байкайт экен да. Бул көпчүлүк учурда энеден байкалат. Энеси баласына кылган мамилесинде. Бир туугандар менен, достор менен, бар үй бүлөң менен отурган болосун, ичиңдеги нерсени эч ким сезген эмес, бир эле энең сезген болот. Балам курсак ачты, буга тамак бергиле деп, энеңден башка эч ким айтпаган болот да. Ошондой эле бул мен айта турган нерсе, урматтуу бир туугандар, аялың менен, күйөө менен көп жылдык сапарда бирге болгондуктан, ушундай сезим аял менен күйөөнүн ортосунда дагы болуш керек да. Себеби 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, көпчүлүк учурда 70-80 жылга чейин ушул сапар бирге болот аял менен күйөөсүнүн ортосунда. Ошондуктан аялы дагы, күйөөсү дагы ар дайым ошол чын дилинен көңүл буруп турган болсо, ошол ичиндеги айтпаган нерсесин дагы байкайт да. Бул нерсе пайгамбарыбыздын өзүнүн өмүр баянында дагы болот го. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ооруп жатканда жанында Айша энебиз отурган болот. Кичинекей сахабалардын бирөөсү киргенде колунда мисвак болот. Мисвагын иштеп жатканын пайгамбарыбыз көргөндө Айша энебиз дароо байкап, пайгамбарыбыз алейхиссалам мисвакты иштеткиси колдонгусу келип жатат экен деп дароо мисвагын берет да. Ошондуктан мен айтарым, аял менен күйөө дагы бири-бирине мамилесинде чын дилден көңүл буруп, анын айта албаган ичиндеги сырын билип, ошого жараша мамиле кыла турган деңгээлде болуш керек. Алла таалам ар бир үй бүлөгө чын сүйүүнү берсин. Эки дүйнөдө бактылуу болгонго Алла таалам өзү тауфик берсин.